жылуулук жаска чейинки сакталышы экен. Айткандар проект боюнча окуган боюнча жазадык да. Ана мисалы үчүн буякта мисалы үчүн жок болуп атпайбы? Өлүп калды да. Жок. Бирок муну азыр жазда кайра тирилткен үйлөрүбүз да бар. Ордуларын токтойбуз. Көчөттү алып келиппи? Ана ошонун айткан боюнча өткөн жумада ушундай иш кылганбыз. Ана мына ушун боюнча даярдык кылып ана ушундай иш кылып отурабыз. Булар көптөгөндө ошондой? Булар көптөгөн. Булар чоңойгон. Булар мындай эле болуп келген мисалы үчүн бизге. Ана мына жаздан күзгөчө мындай чоңойттук да, өстүрдүк. Анан ушу 40-да септик, 40-да кылдык. Дагы бир дарыларын беришти. Жакшынакай ошолордун баары куйдук иштетип келатабыз. Анан ушундай болуп чоңойду буюрса анан ошо биздин айтканы менен боюнча проектин ушундай иштеп келдик. Кудайга шүгүр жакшы бар элечи. Суу жакшы окшойт биякта? Суу жакшы, буюрса суу жакшы. Мына шыркырап алып атпайбы? Суу менен башынан да ушул жерде алганбыз. Биздин Чоңгемин айыл өкмөтүнөн сатып алдыңыздарбы бу жерди арендага? Сатпай элебиз. Биздин Чоңгемин айыл өкмөтүнөн бизге ушул Чоңгемин айыл өкмөтү бизге 1 гектар жер бергенге берди, жөн эле арендага берди. Арендада эмес, жөн эле берди. Проектте келди. Анткени мындай проекттер тартып келгенде Чоңгемин айыл өкмөтү бизге жер бергенге укуктуу да. Сырткы край деп ошол жактан келди. Бул Чычырганак башкача да, Аблыкуйга эмеси жок, тикени жок. Өзү да аябай крупный болот. Кудай буйрса анан 5 сорттар, жерге 5 сорт тигилди. 1200 түп тигилди. 1 гектар жерге. Эмне себептен ар кайсы сортторду аралаштырып тиккенсиздер? Эми ошол көрөлү дедик, кандай болуп чыгат, кандай болот деп ошо алып келген боюнча ошол боюнча тиктик ошол. Өскөн кандай болуп атат? Өскөн эми быйыл эми жакшы эле баары эле көп эле эметип кетти. Түп алып кетти. Көптөп кетишти. Анан жай менен ошо аракет кылып эмгектендик, сугардык. 3 күндө бир сугарып аттык башында. Анан 4 күндө бир сугарып аттык, анан бир жумада бир сугарып аттык. Ушинтип жай менен ошол жерде жүрдүк. Жакшы эле, мен азыркы эми кышка даярдык кылып койдук, мындай кылып байлап сал деп. Кадимки эле кыкты салдыңыздар да, э? Бул эми көп жылдык кыкта, жаңы кыкта эмес. Көп жыл болгон. Муну эркеги ургачысы бар экен. Эркеги мына мисалы үчүн 1 2 3 4 түп болдукпу? Ушинтип тиктик да, мына 1 кызылдан баштадыкпы? 1 2 3 4. Анан 5 бул 5 эркек кылып тиктик. Эсептеп элеби? Эсептеп. Анан кийин кайра 4 ургач, кайра 4 биринчи кылып ушундай 3 4тен кийин 1 эркек кылып аткан чаңдашып ошондой болот экен да. Арасында 1 эркек кошуш керек экен да. Жалаң ургач, жалаң эркек болбойт экен да. Түшүмгө жардамын тийгизеби же ошондой? Түшүмгө жардамын тийгизет, көбөйгөнгөчү. Анан 4тен кийин мына мисалы биз деген муну деген баштап тиккенде, тиккенбизде эркекти бүтүп белгилеп алыш үчүн таштарды белгилеп алганбыз да. Бул эркек депчи. Эркек бол билебиз да, өзүбүз эркек деп. Бектик мына баары жакшы айткан боюнча, окуган окуубуз боюнча иштедик. Мөөнөтү менен кылдык. Баарын да колдон келишинче жасап келдик. Бирок кээде табигаттын биздин жаратылыш боюнча кээде туура келбей калат экен да. Анан өлгөнү болду, кайра тирилттик, кайра котордук дегендейчи. Алмаштырып отурсуңуздар да? Алмаштырдык. Өлгөндүн баарын кайра ушинтип алмаштырып ушинтип келдик. Анан сугатын жакшынакай кылдык. Таштак болгондуктан булга сугат көп сарпталат экен да. Сугатты көп эле кылыш керек экен, сугатты кылдык. Ошондо дагы таштак жер болуп калганга байланыштуу кичине анча-мунча топурак алып келип атасыздарбы? Топурак алып келдик, кыг алып келдик, мына кыг алып келип, топурак алып келдик, ташын баарын тердик, чоң-чоң. Быйылкысы ушундай болду. Буюрса тирилдип жандандырып алса эмдиги жыл жакшынакай болуп кетет деген ойдобуз. Андан аркы жылы дагы жакшы болот деген ойдобуз да. Түшүм канча жылда берет экен? 3 жыл деди буюрса. 3 жыл? Бул деген кармабой, кенегисиз чырканак деп айтылышты да.
Канча аял ушул жерде иштеп атасыздар? Ошондо Тар суу чоң демин айланмасында 2 жамаат айылдык ден соолук комитеттер иштейбиз да. Тар суу айылы менен Шабдан айылында 20 жакын иштейбиз. Ушул жерде иштейсиздер. Өзүңүздөр карайсыздар же башка бирөөлөр жардам береби? Карабайт. Бизден айылда башында проект түзгөндө, могу тосмонун баары келгенде айыл жамаат бүт бизге жардам берди. Айыл боюнча. Айыл боюнча жардам берди. Фундаменттин уюштурма тосмонун баары бизге жардам берди. Бул биздин ынтымагыбыз жакшы. Бизди эч качан четке калкпайт. Баары бизге алып кетишет. Жакшы. Элдин жардамы менен кызмат атабыз. Барыңыздар иштесеңиздер керек башка жакта кантип жетишип атасыздар? Жетишип атабыз, иштейбиз. Мисалы үчүн мен өзүм фельдшер дарыгер фельдшер эмес, мен скорыйда иштейм өзүм. Анан бир айылдык депутат. Кантип жетишип атасыз? Жетишип атабыз. 4-кө 5-кө бөлүп жетишип атабыз. Жетишип атабыз. Азыр деген ишсиз эч ким жок го. Баары иштешет. Бөлүшүп салмак иштеп келип. Кандай түшүмдүн пайдасын күтүп атасыздар? Кандай болот деп эсептейсиздер? Бизде деген бияктын биздин чоңдорубуздун айтуусу боюнча быйыл тирилтип жандарды турасыбы мындан өйдүрдүк да. Берген өмү берилет. Бизде канча болсо аласың. Жакшынакай дагы дальше алып кетсек жакшынакай алабыз деген ойдобуз. Анан кийин биздин проект боюнча ошол биз мисалы үчүн аласыңбы деп мындай сатпайбыз да. Биз өзүнчө терип беришибиз керек да. Анан упаковка алып берсек, анан биздин проект боюнча булар алып кетет. Проектибиз анан бизге өздөрү сатып келип акчасын берет. Экологиянын өзгөрүшүнө кандай салым кошот экенсиздер ушуну менен? Экологиячы абдан салымыбыз абдан жакшы сом. Мисалы үчүн мына мояк дегенчи 1 гектар, мисалы үчүн мояк 10 гектарда. Биякта деген бир кишилер пайдаланчу. Анан мал жан жайылчу бүт. Анан эчтеке тыртык жок болчу мына. Анан биз 1 гектарда алдык мондай. Жер канча? 1 гектар. Айта бериңизчи. Анан ушул 1 гектар жерди алдык дагы анан ушул жерди тоскондон кийин ушактын мөмөсү природага бизге абдан салым көп эле болуп кетпедиби? Эмне деген даже биз иче турган чайыбыздан бери чыкпады мояктанчы. Көкөмөрөн чайыбыз ушундай жашы сонунда. Мал жер тоскондобу? Атак мал жайылып кете эле билбей жүрүбүз да. Тоскондон кийин ушунун баары. Анан эме сиздерге окшогон көп адамдар келип жетим албай кеткен кишилер келди да. База албайт десеңиздер ошол чөптүчү. Биз муну сатып ичебиз депчи. Так көрсө өзү телеп жүрүппүз да, билбей турсун. Сонун баары. Мына могу чөптү мына даже мына көрсөңүздөр, чаап бүтүп мына дагы деле чаап тазалай албай атабыз. 1 гектар жер. Байлыгыбыз кандай